Ассаламу алейкум достор. Барыңыздарга чоң салам. Уақыт зымыраған құш дегендей, жай мезгілі абдан тез өтөт. Бүгін 2 август жай айының ең ақырқы күндөрү. Біз Синсинати шаарынын жанында атайын базаға келдік. Бұл жақтан азыр жүк алып алып Virginia деген штатқа кететкенбиз дагы. Жүктү эртең менен чытайт экенбиз достор. Чикагога жакшы барып келдик, бир жумача болдук. Чикагодан кезиккен бардык мекендештериме чоң ыраазычылык айтам. Абдан жакшы тозушту. Камерага дагы көп кадрлар түшпөй калды. Көп мекендештер үйлөрүнө чакырып жакшы коноктошту, бирок камерадан кичине тартынып коюшту достор. Кызыл машканы тетигил жерге 5-эшикке койдук. Азыр бир жарым саат, 1 сааттын ичинде жүктөп бүтүшсө жолго чыгабыз. Азыр бир 15 мүнөт болуп калды. Чикагодан Нуман мырза чалды. Нуман мырза айтат, Аяр деген карындашыбыз бар. Көптөн бери айтып жүрөм. Ошол Аяр деген карындашым менен сүйлөшсөм, түз эфир кылалы Instagram баракчадан мекендештерге жакшынакай маалыматтарды берели деп айтып жатат деп. Менин номеримди ошо Аяр деген карындашыма берип, бир 5 мүнөт болуп калды. Сүйлөштүк. Аяр айтат, көптөгөн мекендештер грин карта утуп атат, бирок DS 260 форманы толтура баштаганда көп документтер туура эмес болуп калып атат. Ошон үчүн мекендештерге жакшы бир маалымат берип койбосок, жакында аз калды, бир 2 айдан кичине өтүп калган учурда октябрдын башында грин карта оюну башталат. Ошого акырындан даярдана бериңиздер, документтерди даярдап сүрөткө түшүп туруңуздар. Кудай буйруса, достор, бүгүн 2 август, эртең 3 августта Кыргызстандын сааты боюнча кечки 9:10 Instagram баракчадан түз эфир кылабыз. Кыргызстандан Аяр айым өзү жана ошол бая группасы бар да, жабык группа бар. Ким грин карта утса, жана DS 260 форманы толтуруп беришет, көптөгөн жардамдарды беришет. Дагы 1-2 администраторлорду чогултуп, чогуу күтүп турсак, түз эфир кылып, мекендештерге жакшынакай маалыматтарды берели деп сүйлөштүк. Ошон үчүн эртең 3 августта Кыргызстандын сааты боюнча кечки саат 8-9-10 байкап турсаңыздар, түз эфир болот. Аяр айым менен түз эфир кылып, мекендештер берген суроолорго да жооп беребиз. Анан алар эми профессионал болуп калышты да. Көп жылдардан бери грин карта уткан мекендештердин баардыгына жардам берип атат. Өзлөрүнүн жабык группасы бар. Ошол группага кошуп коюшат. Анан сиздерге керек маалыматтан баарын ошол группадан алып турасыздар. Кээ бир фирмалар бар. Силерден акча алыш керек. Анан силер утасыздарбы, утпайсыздарбы, көп ойлонушпайт да. Ошон үчүн бул Аяр карындашыбыздын жабык группасы абдан жакшы группа. Могу Америкада жүргөн, грин карта утуп келген көп мекендештердин бардыгы ошол группадан өткөн достор. Октябрда Кудай буйруса жакшынакай видеолорду чыгарабыз. Бардык тепкичтерди жалпак тил менен түшүндүрүп беребиз. Өзүңүздөр деле грин картаны толтурсаңыздар болот. Аякта суроолор аз эле болот, бирок ошол 6 айдан кийин 2023 жылы 7 майдан баштап текшериле баштайт. Ошондо утсаңыздар, кийинки кадам бул DS 260 форма. Бул абдан оор форма, 100дөн ашык суроо болот. Анан Аяр карындашыбыз өзүнүн офиси бар Бишкекте, көптөгөн мекендештерди кабыл алып, түшүндүрүп берип, туура эмес жерлерин бүт баарын оңдоп, анан DS 260 форманы бат 1 айдын ичинде толтуруп туруп, анан Кентуккиге жибергенге жардам берет. Мурда бекер толтурушчу, бирок эми адам деген жашаш керек да, үй бүлөсүн багыш керек. Ошон үчүн жанагы фирмалар $1000 силерден сурап атса, Аяр айым
Bir kişi толтурса $100 алат, жубайы болуп калса жубайынан $50, эки баласы болсо эки баласынын ар биринен $50 алганда ошондо 4 кишиден турган үй бүлө $200 гана толтуруп берет дагы. Анан туп-туура толтурганга аракет кылып сиздерге жардам берет. Туура эмес жактарын баарын айтып берет. Сиз өтпөй каласыз. Интервьюга барганда туура эмес болуп калат. Могу документиңерди оңдоңуздар. Мунуңар жетишпей калыптыр деп баардык нерселердин баарын түшүндүрүп айтып берип жатат. Өткөн жылы дагы биз көптөгөн мекендештерге абдан жакшы жардам бергенбиз. Мен көп жолу айтып жүрөм, 90га жакын мекендешим мага жазышып, сүйүнчүлөшүп, аябай толкунданып жатам. Биринчи жолу ойнодук деп. Кудай буйрса, грин карта утсак 2023 жылы барабыз деп. Үй бүлөсү менен келгенде эле мен тааныган 90 үй бүлө, уже үй бүлөсү менен келгенде 300-400 киши 2023 жылы келиш керек. Өзүңүздөр билгендей 2023 жылы келе турган кишилердин саны 2300ге жакын болот. Ошон үчүн эртеңки прямой түз эфирди көрсөңүздөр көптөгөн маалыматтарды аласыздар достор. Ушинтип бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди көтөрүп турсак, көңүл ток болот достор. Бири-бирибизди буттан ылдый тартпай, өйдө көтөрүп туралы. Дагы көптөгөн маалыматтар болот, Кудай берсе. Достор, мен кийинки понедельник күнү үйгө барышым керек. Анткени Салимушка деген кызыбыз бар, 5ке чыкты. Анан прескул деп коет. 6 жашка чыкканда 1-класска барат. Ошо 1-класска чейин прескул деп мектептин ичиндеги садикке барыш керек. Биз үйдүн жанындагы садикке заявка берип койсок, өзлөрү чалышты. 8 август болуш керек. Эртең менен баарыңар келгиле деди. Мен, жубайым, анан кызыбызды алып барышыбыз керек. Документтердин бүт баарын тактап, анан быйыл прескулга барат. Ошону дагы сиздерге чагылдырып берем. Эгер сиздер деген бир 4 жашар, 5 жашар балдарыңыздар менен келип калсаңыздар, кантип балдарыңыздарды ошо прескулга берип, мектепке даярдайсыздар, достор. Ошондой жаңылык. Дагы көптөгөн айта турган нерселер бар, бирок баардыгын азыр айтып салбай, кийинки видеолорго дагы калтыралы. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, жакшылык, токчулук, барчылык дегендей. Биз жүгүбүздү күтөлү, эс алалы, анча-мынча тамак ичип жолго даярданалы. Сиздер болсо грин картага даярданыңыздар акырындан. Азыртадан даярданыңыздар. Анткени грин карта учурунда өткөн жылы көрдүк, көптөгөн мекендештердин документтери туура эмес, просрочка болуп калган, өтүп кеткен. Ошолордун баарын тактап, кийин октябрдын башында сүрөткө түшөм деп фотосалондорго барсаңыздар, очередь болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр фотосалонго бир киши болсо, бир киши, эки киши болсо, эки киши, үй бүлөдө балдар болсо, балдарды апарып, сүрөткө түшүп, ошол сүрөттөрдү жоготпой, электронный поштаңыздарга сактап, жана флешкаларга сактап, күтүп даярданып туруңуздар. Убакыт жана айткандай зымыраган куш бат эле 2 ай өтүп кетет. Анан көп убараларга туш болбой, бардык документтердин баарын даярдап, загранпаспорт